Туған күн урматтуу менин каналымда көрүшүрүм. Сиздердин каналыңды көргөнгө абдан кубанычтамын. Украина менен Орусиянын ортосундагы болгон согуш кичине артта калып калды, бирок ал жердеги болуп аткан өлүмдөр, өлтүрүүлөр, уроолор, атылыштар, мындай ракета атуулар ошол жакынкы чыгышта болуп аткан нерселерден эч эсе ашат да. Бир күндө миңдей киши өлөт эки тараптан тең. Ал эми жакынкы чыгышта мындай бир ай болду согуш, бир айдын ичинде 2000ге чукул ушундай ирандыктар каза болду, көбүнчө ушу аскерлери да кисирдики. Жана 18 ошо АКШнын аскери каза болду. Израилдин жарандарынын арасынан аскерлери менен кошо бир 30га жетпейт, 22-30га чейин жетпейт. Жарадарлар болгондун саны эми 4-5 миң болду. Ал эми Украина менен Орусия бир күндө ошондой жоготуулар болду да, эки тарапта тең. Кээ бир учурда 30-40 киши, кээ бир учурда эң негизги күндө 500-400 кишиден да. Бирок албетте ал жерде Израиль аралашкан, ал жерде Иран аралашкан, анан ошол бүт дүйнө жүзүндө ушундай күлкүмүштүү сөз бар. No Jews, no news деген. Еврейлер жок болсо жаңылык жок болот деген. Анткени билбейм, балким еврейлер өзү эле ошондой кылып атабы. Көбүнчө маалыматтык агенттиктердин башчылыгында жана акционерлердин арасында дал ошол Израилдин жарандары турат. Ошондуктан жаңылык жазса, ошо Палестина, Газа десе, Иран десе, Израиль десе жаңылык жайт да, жайнайт бүт жерде ошон менен эле бүт маалыматтык тала мындай айланып калат да, тим эле. Ал эми эгерде мисалы үчүн башка өлкөлөрдү алсак, ошол эле мындан да маанилүү Суданда аябай катастрофа болуп атат. Ачкачылык, дым-дырыс, эч кимдин иши жок. Ошол эле мисалы үчүн Украина менен Орусиядагы мындай ортосундагы согуштагы көңүлдүн четинде калып калды ушул жумалары. Бирок ал жерде да аябай күчтүү нерселер болуп жатат. Негизи ушу АКШ менен Израилдин ортосунда кыскача карап кетсек, ошо соккулар болду Иранга, баягы эле ошо фабрикаларга согуп атабыз дейт Израилдер. Ошол эле АКШ бомбала GPU дегендерди түшүрүп атышат, бункерлерди жардырып, ошол жерден болуп аткан жер астындагы үңкүрлөргө ракеталар жаткан бомбаларды таштап жардырып атабыз, кисирди жок кылып атабыз, бүт башчыларын жок кылып атабыз. Ормуз булуңун жапкан адмиралды дагы жок кылышты, кисирдикин, ушул ирандыкын. Иран болсо жооп берип жатат. Акыркы күндөрү Иран түшүндү, мындай баллистикалык ракета менен атсаң эч бир мындай мансап чыкпайт экен, эч кандай мындай жакшы жыйынтык чыкпайт экен деп туруп алар Израилди кассеталык баллистикалык ракеталар менен согуп атат. Кассеталык ракеталарга такыр мындай айтканда HETS жанакы Iron Beam, ошол Iron Dome деген системалары Израилдики иштебейт. Таап Американын системасы да иштебейт да. Кассеталык ошол дүрмөттөр жеңил эле буйтап өтүп эле көп болгондуктан ошо жеңил өтүп атышат жана Израилдин ар кайсы жерлерине тийип атат, АКШнын аскер базаларына тийип атат. Бирок аларда аябай жакшы система бар, аларда радарлар бар. Качан ошол ракета атылды дегенде эле бүт жарандарына айтылат, жашынгыла, жана Маматка жашынгыла, бомба беришке качкыла. Америкалык базаларда мисалы үчүн америкалыктар качат экен, ошол эле ар биринин жеке ушундай мобилдик телефонунда кыйкырат, сиренасы аябай укмуштуу да, мындай айтып эле жүрөктү алуучу үндү чыгарат. Анан жазуу чыгат да, качкыла деп. Мындай расчеттук ракета тийүүчү жай ушул жерде көрсөтүп берет экен. Анан ошол жерден мынча метр качкыла, же бомба бериши качкыла. Бомба беришиде тыгын барбы жокпу ошону да көрсөтөт да. Бул бомба беришиге элдер толуп кетти, аяка бара албайсыңар. Тиги бомба беришиге качкыла деген сигнал берет экен, алар качат экен да ошону. Ошол негизги себеп. Анан фейк жасалма интеллект сонун видео жасай баштады да, сөз менен айтсак эле жасап берет. Мен ошону өздөштүрдүм өзүм деле. Ошон үчүн айырмалай билип атам да азырынча. Кээ бир видеолор такыр айырмалайбайсың да, эме ушунчалык чындыкка, реальностька окшош да. Ошон менен ирандарды колдогондор ошо көп фейк видео чыгарып атышат. Алар деген Израилдин баарын талкалап салышты, ошо Иерусалимди талкалашты, Американын базаларын баарын талкалашты. Албетте 3 авианосецти тең чөктүрүп салышты, F-35, F-15-тердин баарын талкалашты. F-35 эме урганы тастыкталды. Super Hornet F-15 урулганы тастыкталды, бирок эме жок болгону тастыктала элек. Трамп айтып атат, ушул биздин авианосецке 100дөн ашык ракета атты дейт. 100дөн ашык ракетаны дал ошол Иран атты, бирок бирөөсү да тийген жок. Баарын токтоттук деп айтып атат, бирок ошого ошо өч алабыз деп, дагы кошумча бомбалык соккуларды кылып атабыз деп Трамп да айтты, тастыктады. Бирок видеолорду карасаң интернетте тим эле авианосецтер күйүп атат да, самолеттор жарылып атат. Тугандар, бул баары фейк болуп атат да, тастыктайлык. Балким болгондур, бирок тастыкталбай атат да, бул жасалма интеллекттин видеосу болуп атат. Анан эмне жомокко ишене беребизби? Жомокко ишенерсе, тугандар реальность менен байланышты, реалдуулук менен байланышты үзүп алса,
начар кесепеттер болот да. Ошон үчүн ушуну мен деген текшерип турам. Анан мен дагы эгерде ушуну фейк жаңылыктарды айта берсем, ушуну кыйратты, тиги Иран кыйратты, Иран жеңип атат, тигинтип атат, мынтип атат десем, алда тура эмес болот да. Анда мен эксперт боломбу же болбоймбу? Мен силерге калп айтамбы? Мен пропагандист эмесмин да. Мен деген кыргыз мамлекети үчүн объективдүү, реалдуу маалыматты жеткизип жатам да биздин жарандарга. Анан ошо кээ бир учурда алданып кетип, же болбосо мындай алаксып кетип, же көңүл алынып калып, анан фейктердин баарын айта берсем, туура эмес болуп чыгат да, туугандар. Ошон үчүн комментарийлерге жазасыздар кээ бирлериңер, ой Нетаньяху өлдү, ой авианосец талкаланды, ой Израиль бүт кырылды деп. Эмне эле сен Израильдик окшойсуң, еврейдин тигиниси окшойсуң, америкалыктар батышты колдойт окшойсуң дей бересиздер, туугандар, кээ бирлериңер. Эми ала жокс, мен дагы ушул жумушум сиздерге чындык менен иштегенге үйрөтүү да. Анткени эгерде мен үйрөтпөсөм, ким үйрөтөт? Башкалар баары тез ишенип, перепост кылып, демеле о жыргап мына талкалады, Америка өлдү, Израиль өлдү деп жыргашат. Анан эртеси күнү фейк болуп чыгат, анан мунчукпай момурайып отурушат да, эмки жанакы видеого алданганга чейин. Мен анта албайм, туугандар, а мен анта берсем, анда адистигимне шек келет да. Анда кантип адис болобуз ушундай нерсе жаза берсек. Ошол бирок ракеталар тийип атат. Ошол америкалык базаларда бир мындай серепчи айтат, сигнал келери менен дейт, дистанциялык түрдө компьютерларын алып алып чуркашат дейт. Америкалыктар бомба убежищеге жашынышат дейт, базага тиет дейт. Мисалы үчүн америкалыктар жакында эле Принц Султан деген Сауд Арабиясынын базасына атты. Анын жанында танкерлер отурган, ошол танкерлерге тийди. Дагы бир ошол пакистандык желекмен кетип бараткан танкерди өрттөгүчтү. Ушундай ирандыктар болуп атат ал нерсе. Бирок албетте баары бир мындайын айтканда Ирандын атакалары жетиштүү эмес болуп жатат да. Коркунучтуу. Мисалы үчүн дагы бир аябай чоң бүт Европа лидерлерине кичине мындай жүрөгүн үшүткөн нерсе болду. Бул деген Диего Гарсия, 4000 километр алыстыкта турган ошол Диего Гарсия Маврикийдин карамагына Британия өткөзмөк, бирок өткөзө элек эмгичекте базасын ошол Америкага берип турат. Америка Диего Гарсия деген базага ээлик кылып турат ошол аралда. 4000 километр Ирандан ошого чейин баллистикалык ракета учуп барды да. Анан учуп барып туруп ошо тийгени тастыкталган жок. 2 ракета учту, 2 дүрмөк түштү. Албетте муну эч кандай мындай ийгиликтүү болгон эмес деп айтышты акышлар, бирок ишенип койгула туугандар. Ошентсе дагы ядролук куралды жеткизгенге толук жетиштүү болуп калды да. Эми Иранда жашыруун бункерлеринде жарылды же жарылган жокпу, бир ушул бир нече жүздөн ашык баллистикалык ракеталар бар. 4000 километрге чейин ушундай уча алат да. 4000 километр деген бул эмне? Бул деген Европанын борборуна чейин тие алат да. Ошол эле Мадридке, Испанияга, Парижге аталат да, керек болсо. Ошондой нерселер болуп жатат. Ушуну Европа түшүнүп атат, бирок Европа дагы эле баягы өзүнүн ордун тандай албай жатат. Же Иранга эмес, же АКШга эмес. АКШнын ошол зонтигин НАТОсын колдонуп жатышат. НАТОнун акчаларын колдонуп келишкен көп жылдан бери. НАТОга баягы коргоп бер, бизди коопсуздукка карап бер деп. Азыр болсо АКШ ушу Трамп келип, НАТОго бир да тыйын бербейм, ошо силер баарыңар бирдей мендей тыйын төккүлө, 5% ички дүң продукциядан бөлгүлө десе, баш тартып коюп атышат да, биз деген элибиз бизди шайлабай коет деп. Ошондой нерсеге келди. Ошондо мындай кызыктай да, Европа бир четинен АКШнын акчасын жеп, өзүнүн баягы коопсуздугун камсыздоосу бар. А бир четинен ошол эч кандай согушка катышкысы жок да. Ошондой болуп атат, кызыктай нерсе. Европа такыр эле мындай кичине басаңдап калыптыр. АКШ болсо Дональд Трамп бул баягы идиш аяк менен жайылган бөлүмгө кирип кеткен пилдей болуп атат. Анын жанындагылары инсайдердик маалыматты колдонуп акча жасап жатышат. Анын боюнча айыптаганда аны жок деп атышат. Бул дагы деген андай эмес. АКШнын душмандары ушинтип айтат, биз деген эч ушундай нерсени жасабай элебиз. Биз деген ачык айкын иштеп жатабыз, силер бизге кара сөз тийгизбегиле деп айтып жатат да. Ошондой болгон эмес деп айтып жатышат. Силердики туура эмес дейт. Бирок кээ бир байкоолор боюнча базардан так ошол АКШ президенти айтардын астына бирөөлөр акцияны сатып алат. АКШ президенти бирдемке дейт, анан ошол акциялардын баасы өсүп кетет, анан сатышат. Дагы эле кайра АКШ президенти дагы бир нерсе дейт, анан тиги кайсы бир күчтөр, бириктүү ушундай топтор акцияларды жалынталашып сатат. Анан президент бирдемке деп койгондо кээ бир компаниялардын акциялары түшүп калат, түшүп калгандан кайра сатып алат. Ушинтип алып сатар кылып, президенттин оозун пайдаланып, сөзүн пайдаланып, аябай көп акча жасап жаткан тегеректер бар. Анан ошол тегеректерди айтып атышат, бул деген президенттин жанындагы кишилер болуп жүрбөсүн деп шек санап атышат да көп дүйнө жүзүндө адамдар. Таза капитализм, таза акча жасоо болуп жатат окшойт да. Анан алтындын да баасы аябай түштү. Мисалы үчүн президент АКШнын Дональд Трамп биз деген Иран менен жакшы сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатабыз, жакында тынчтык келишимге келебиз дегенде эле алтындын баасы түшүп кетти. Азыр 4000ге чейин түшүп кетти да. 4100, 4400 болуп жатып, базарлар жабылды азыр. Анан бирси күнү азыр базарлар кайра ачылат. Ошондо Иран айтты, биз эч кандай биз менен АКШ сүйлөшүүлөр жүргүзгөн жок дегенде баары чуркай баштады, биржаларына буйрук берип, алтынды кайра алгыла деп, алтындын баасы өсөт деп жанталашып.
бирок базарлар жабылып калды. Базарлар понедельник күнү ачылганда дагы бир нече миллионер миллиардер болот. Андан да көп миллиардерлер миллионер болуп калат да, акчасын жоготушат. Ушундай болот окшойт. Акыркы акчасын ушул алтынга, күмүшкө койгон адамдар, трейдерлер же болбосо криптондор, алар акча жоготот да кайра. Ушундай туугандар. Ушуну абайлаш керек да өтө. Ошондой нерсе болуп жатат. Анан албетте ошо фейктер боюнча дагы бир кыска айтып кетсем, фейктер Абрахам Линкольнды ирандык ракеталар тийген жок дейт. Фейк дейт да. Эч кандай мындай ошолорду жардырышкан жок дейт. Азырынча эл аралык осинтерлер Абрахам Линкольндын жаракат алуусун же болбосо ракета тийгенин тастыктабай жатышат. Менин коллегаларым, менин кесиптештерим, аскер аналитиктер, саясаттануучулар ушундай маалыматты ала элек туугандар. Алсак эле, алардан бир сөз уксам эле жаза коем туугандар, сразу. Айтам, мынакей бул нерсе болуп жатат деп айта коем. Бирок жомокко ишенерге келе, албетте адилеттүүлүк үчүн биздин элибиз ошо күчсүздөргө болушат, күчтүүлөрдү жаман көрүшөт, бирок фактлар такыр башкача болуп кетиши ыктымал да. Эми Украинаны карайлы. Акыркы айдын ичинде карабай калдык Украинаны, ошо Иран менен АКШнын ортосунда согуш башталгандан кийин. Акыркы айдын ичинде ошо 24 февралдан 25, 26, 28 мартка чейин эмне болуп кетти да? Украина менен Россиянын ортосунда аябай аралаш согуш кагылыштар болду. Мындай жай, мындай кандай дейт, жөргөлөмө мындай согуштар болуп атты. Позициялык согуштар деп коет, биринчи дүнөлүк согушта позиционная война деп койчу эле го, мындай окоптордун ичинде отурган согуштар. Аябай майда группалар менен аябай аз-аздан ушундай бири-бирине келип атышат, атака жасап, чабуул да. Анан Донецк областында ошо Орусиянын аскерлери акырындап кичинекей топтор менен үчтөн кирип жатышат, дрондорго чагылдып атышат, бирок алдыга жылганга аракетте, кээ бир учурда алдыга жылып жатышат. Бирок ошол украиналык контр чабуулдар да болуп жатат да. Украиналыктар оңой менен болбой атат бул жолу. Ошо Днепропетровск областында болуп атат. Орусияда негизи ушул территорияны жоготкондой болуп атат да. Мисалы үчүн ошо украиналык контратакаларынан айынан 400 чачы километр Украина кайтарып алган өткөн айлары, ошол Иран жана АКШ Израиль ортосунда согуш болуп атканда. Ошону аябай жакшы пайдаланышты да украиндиктер. Пайдаланышып туруп ушуга келип калышты. Андан бир мындай жакшы жыйынтыктарга жетишти десек болот украиндиктар. Анан негизи Russia Matters, ошол Matters деген аналитикалык борбор бар. Анын маалыматы боюнча, баалоосу боюнча согуш изилдөө институту бар дагы, ISW деген. Алардын да маалыматын карасак, анализдесек, 24 февраль, 24 мартка чейин орус аскерлери таза эсепте болжол менен ошол 10 чарчы километр Украина аймагын жоготушкан, украиндиктерге өтүп кеткен. Бул негизи ошол 2026 жылдын мурдагы мезгилге карама-каршы келет деп эсептесек болот. Анда Украина түштүктө болжол менен 100 же болбосо 2 миля же болбосо 260 чарчы километр басып алышкан, ошонун чамасында. Жалпысына ушундай 400гө жеткен жалпы саны. Түштүк Запорожье облусунда кыймылдуу болуп атат, Днепропетровск облусунун чыгышы, Гуляйполе, Александровка районунда болуп атат да. Украин күчтөрү 2025 жыл аягында ошол башталган игиликтүү каршы чабуулдардын улантып атат. Ар бир катар ошол, мисалы үчүн Терновое дейт, Березовое жана башка аймактарды бошотту Украина, өзүнө каратты. Ошол эле бир айдын ичинде 9 ушундай населенный пункт болсо ушундай аймак айылдарды каратты, өзүнө кайтарып алды Орусияда. Россиянын башка участоктарда резервтерди колдоно баштады, деңиз жөө аскерлерин колдонушо башташты. Мажбур кылды да ошо украиналык контратакалар бул нерсеге. Россия Гуляйполеден түштүк тарапта каршы чабуул жасоого аракет кылды, аябай жакшы, катуу. Мирный айылдын түштүк бөлүгүн ошол басып алган болчу. Бирок жалпы жыйынтык Украина игиликтерин көрсөтүп жатат. Орус чабуулдарынын пландары бузулуп жатат да. Орустун чабуулдары токтоп калды. Азыр ошол жазында жазгы призыв болуп атат Орусияда. Азыр мигранттарды, Орусиянын жарандарын эркек жынысындагы аскерге жарандуу же орто жаштуу ошол биздин жарандарда тартыш ыктымал болуп атат Орусияда ушул согушка, Украинага каршы. Ушул нерсе азыр боло башталат да. Призыв башталат. Украинанын ТЦКсында эле кармап алып, көчөдөн ушундай жиберишет. Орусиянын планы боюнча 460 миң аскер даярдап туруп Украинага каршы жибериш керек болуп жатат азыркы күндө. Орусиянын негизги игиликтүү соккун багыттары Донецк болуп атат, кайра эле Костяновка, Дружковка, Доброполье, Лиман, Славянск ушул тараптар болуп атат, Покровск дегенден багыттарда. Ошол жерден орусиялыктар аз-аздан мындай кичинекей топтор менен алдыга жылып атышат баары бир. Мирный айылдын түштүгү Федоровка, Клебанбык, Вторая деген ушундай, Федоровка деген бар, Александроград деген ушундай айыл бар. Новомарковая, Микифоровка райондоруна да келип атат да. Украина күчтөрү албетте Константиновка, Дружковка багытында, мисалы үчүн Иван Поленин түндүгүндө, Славянск багытында, Закитная аймагында да, мисалы үчүн Батыр Запорожье областында орус командачылары айтуусу боюнча алга жылып акырындан ийгиликтерге ээ болуп жатат.
Албетте мотоциклдерди колдонуп атышат орусиялык чабуулчулар, жөө келе атышат, жөө аскерлер көп болуп атышат да. Жоготуулар бирок абдан чоң болуп атышат. Орусиянын мил блогерлери, баягы аскер блогерлери илеп атышат да. Ошо дрондор артып атат Украинаныкы. Жүздөгөн дрондор бир участокто. 3 киши баратса Орусиянын аскери ошол жерден бир кеминде дегенде 30-40 дрон, 100гө чейин дрон учуп келет дейт. Эмнеге биздин ошо жөндөмүбүз ага барбай атат, эмнеге ага жетпей атат дейт. Бирок Орусиянын армиясында белгилүү бир нерсе болгон. Орусиянын дрон башкаруучуларын, мисалы үчүн, пехота кылып алдыга жылдырген жини келип, ошол бир эмеси, командири да, анын да фамилиясы укмуш, Злой деген позывной менен иштеген бир командири бар болчу, ошондой жиберип салган. Марттын ортосунда бир жумада ошо 8700 киши украиналык булактар боюнча орустар жоготту да ошол тарапта. Краматорск Славянскдын айланасында. Түндүк чыгыш Харьков, Сум облустары чек араларда ошо кагылыштар болуп жатат, аяктан да орустар алга жылып атышат. Майда орус илгээлери, ушундай кичинекей топтору, кирүүлөрү Вовчанск, Синьковка, Амбарная жана башка байкалган ошол населенный пункттарда. Бирок фронт сызыгы олуттуу өзгөрүү болгон жок ал жерден. Албетте Украина позициясын сактаган, орусиялыктар алдыга жылып атат, Украина кыркып атат, алдыга жылып атат, кыркып атат. Ушундай нерсе күндө болуп атат. Кээ бир айда бир күндүн ичинде эле 5-6 жолу флагты илип, кайра чечип, Украина флагын илип, орустар келип басып алып, орус флагын илип, украиндар кайра контр чабуул жасап, кайра Украина флагын илип, ушундай нерселер болуп атат да. Аябай тым эле мындай термелип жатат да чек ара ошо Орусия менен Украина ортосунда, жаман термелип жатат. Албетте маанилүү өзгөрүүлөр болуп жетти Курск областунда. Аякта Украина күчтөрүнүн катышуусу анчалык болгон жок. Курск тынчып калды. Аяктагы баягы атайын РДК жакшы мындай мурункудай чабуул кылбай калды. Анан активдүү эмес бул багыт тоңуп калды да, ошо мисалы Курск областында. Массалык соккулар бирок күчөп атат да. Орусия 23-24 мартта рекорддук масштабтагы соккуларды кылган бир түндө. Бир сутка ичинде 1000 дрон жана ракета менен аткан, 11 областка аткан Украинаныкына, мисалы энергетика, транспорт, жарандык инфраструктурага, Львовко чейин атып ийген, аяктан дагы жарадардар өлгөндөр болгон. Анан Украина Россия тарабына соккуларды да жасап жатат, күчөтүп атат, анысы да өсүп атат да. Ленинград облусунда мунай терминалдарында Новотек Усть-Лугага сокту, ошо Усть-Лугада аябай чоң мындай өрт чыкты. Ошол жерден ремонттуу иштер башталганда украиналыктар кайра сокту да, бүгүн кайра сокту таң атпай, кайра өрт чыгып атат да Усть-Лугада. Усть-Луга улам күйүп атат да ошо. Орусияда 3 порт бар, 3 порту тең согуп атат, анын бириси Усть-Луга, ал аркылуу Орусия негизи бүт нефтин дүйнө жүзүнө сатат да. Ушул нерсе сезимтал экен да. Анан Орусиянын блогерлери дагы, экономисттери да сөз ката баштады да, ооз ача баштады. Мисалы үчүн Орусияда Ремесло деген ошо блогер бар болчу. Ал деген ошо дайыма Путинди жактачу, анан бир маалда эле айнып кетип Путинге каршы сөз айтты. Психушкага гана отургузушту. Азыр жок болуп кетти деп айтып атат ал киши. Бирок ушундай нерсе алгачкы жолу ушундай 4-5 кишиден, ошо чоң экономисттерден, ушундай аналитиктерден Путинге каршы сөз айтып атышат да. Албетте аларга чараны тез көрүп атышат. Жалпыба ошол эл аралык согушту изилдөө институтунун маалыматы боюнча 25-26 мартта Орусиянын жазкы чабуулу башталды, бирок ийгиликтүү болгон эмес, олуттуу бурулуштарды алып келген жок. Украина түштүктөгү каршы чабуулдарды Россия үчүн оперативдик кыйынчылыктар жаратып, күчтөрдү кайра жайгаштырууга мажбур кылууда. Эки тарап тең дрондорду активдүү колдонууда. Орус аскерлери, блогерлери командачылыкта реформаларын жүргүзүү жоктугу боюнча аябай наалат кылып атышат. Ошол реформаны эмне кылып атасыңар, инновацияны эмне кылып атасыңар, кана дрондор дейт, кана дрончиктер дейт. Дрончиктердин жетишпегендиги сезилип атат дейт. Украинанын дрончиктери, дрон айдоочулары, пилоттору, дрон пилоттору өтө көп дейт. Көбөйүп атат дейт жана азыркы кезде ушундай нерсе болуп жатат дейт. Мисалы үчүн Украинанын бир районунда 3 киши жарым жылдан бери ошол районду кармап жатышат да, коргоп. Алардын сүрөттөрүн көрсөтүштү, украиндиктер тим эле бирөөсүнүн психикасы чыгып кетиптир да, бузулуп калыптыр. Элестеткиле, жарым жылда 3 киши жылбай Орусиянын түгөнбөс атакаларын токтотуп атат да, дрондор жардамы менен, мылтыктардын жардамы менен. Элестеткиле, бул жерден психика такыр жылып кетиши ыктымал. Күндө аларга 20-30 дрондон кол салат дейт орусиялыктар. Гераиндан баштап тиги FPV дрондор жайнап атты дейт. Алардан сактанып, алардан качып коргонуп атты дейт. Элестеткиле, 3 киши. Ошону ротация кылгыла деп Украинанын армиясында дагы ушундай чыгып атышат сөздөр. Алып кеткиле тылга, эс алдыргыла деп. Бирок бирөөсүнүн көзү келбети ушунчалык өзгөрдү, көзү бир башкача болуп калды. Психикасы жөн эле жылып кетти да, толугу менен жылып кетти. Бул адам жөнөкөй жашоодо жөн жашай алабы ушундай суроо да. Бул адам мисалы үчүн эгерде мындай жүрсө, тынч жашоодо бир жерде жүрсө, мындай дронду бирөө учуруп ийсе, ошол заматта эле секирип жашына калат окшойт, же болбосо бирөө жакпай калса, ошону заматта атып салат же кандайдыр бир аракет кылып салат да. Ошондой кылып калса, бул ПТСР деп коет да, аскерликке баргандар түшүнөт. Биздин Афганга катышкан аскерлер ушундай болуп келген. ПТСР болуп аябай кооптолуп калган да коомчулук үчүн бир кездерде. Аларды реабилитация кылып, ошону эс алдырганга аракет кылышкан да. Жалпысынан ошо жыйынтыкты чыгарсак, Украина менен ошо Орусиянын ортосунда болуп аткан акыркы айдагы согушта абалда жогорку интенсивдүүлүктөгү согуш аракеттер болуп жатат. Ошо аябай
атышуулар, дрондордун саны өсүп атат. Пехота күйүндө ушундай атака, чабуулдарды кылып атат да, жөө аскерлер тынбай Орусияныкы. Орусияныкы темп азайды кичине. Бирок темп азайганы менен Орусия баары бир артыкчылыкта да, ресурстары көп, баары бир аскерлери дагы эле көп, артыкчылык кылат украиналыктарга караганда. Украиналыктар термин тарсак жана FPV дрондор менен толугу менен өзүнүн армиясын алмаштырып атат да, ушул согуш майданында. Негизги булактарды карасак, Deep State картасын карадык. Анан International Institute of согуш изилдөө институту ISW деген ушул булакты карадык, күндүк отчетторун. Жана Russia Matters деген ушул булактын отчетторун карадык. Ушундай паттык ситуация. Абал ушундай Орусия алдыга жылып атат, бирок аябай кымбат келип атат ага ушул. Жоготуулар аябай жогору. Ресурстар дагы эле көп, бирок жалпысынан Орусиянын ичинде экономика бузулгандай болуп атат да, мындай басаңдап атат. Азыр нефтке баасы көтөрүлөр менен качан гана Трамп кайра биз Иран менен тынчтыкка келебиз дегенде эле нефттин баасы 10%га түшүп кетти да. Анан ошону түшүнүп, азыр булар акча жасай алат экен деп украинецтер жанталашып танкерлерди жана ошо Усть-Луганы өрттөштү. Украиндиктер ошо герандын өзүнүн түрүн жасап баштап жатышат. Алардын өзүнүн баягы алыска учуучу дрондор бар болчу да, ошо Бобер деген сыяктуу. Алар дагы ошо Лютый деген дрондор жасап атышат. Кошумча азыр Фламингонун да санын көбөйтүп жатышат. Бүгүнкү күнү азыр Европанын серепчисинин статьясын окудум. Европанын серепчиси Джони Аскола айтып атат, кечиргиле дейт, европалык туугандар, Украина бүгүнкү күнү дейт, бүткүл Европа чыгарган көлөмдөгү куралды жасап баштады дейт да. Анан Украина ушундай машыгууларда, аскердик машыгууларда Европалык наталык аскерлерди жайлады, ошондо карап атышат. Анан бүгүн ушул Аскола айтат, Джони Аскола. Кечиргиле дейт, туугандар, европалыктар, силер ошо биз деген кийин эгерде Украинаны тарын тийсек, Украина жалгыз эле Европаны алып коет дейт, билеген Россияны кармап атат. Ошондой сөздөрдүн аркасы менен Украинага кээ бир ошол аскер баягы бюджетине толуктоолорду европалык өлкөлөр токтотуп салды. Орбан токтотту. Орбан айтат, не дружба нефтепроводдон Орусиядан нефтти бага Венгрияга алып келсеңер, дружба нефтепроводун украиндиктер кайра калыбына келтирсин, анан мен деген уруксат берем дейт, ошол евробиримдикке ошол акчаны Украинага бөлдүргөнгө деп айтып атат Орбан. Ошол 9 мамлекеттен 2 мамлекет шашпай атат акча бергени, кредит бергени. Орбандын айынан 90 миллиард евро кредит берилген жок эң чекте Украинага. Украинага бүгүн 14 миллиард евро керек экен, жалпы согушту улантканга. Жана АКШ токтотту өзүнүн жардамын, баягы чалгын жардамын токтотто элек. Патриот ракеталар келип атат, атакамстар келип атат, бирок жалпысынан ошо Украинага дагы кошумча ушул жылдын согушун көтөргөнгө 45-38 миллиард евро керек да, 45тен 38ге чейин ушундай. Аны болсо мамлекеттер ошо Pearl деген программа бар болчу. Ал Дональд Трамп айткан, мен экинчи Украинага акчаны бекер бербейм, жана ушул ракеталарды да бекер бербейм, мен аларга бериш үчүн дейт. Европалыктар акча берсин, анан Украина сатып алсын дейт Европанын акчасы менен деп ушундай шарт койгон. Азыр болсо европалыктар Pearl деген программаны токтотобуз дейт. Ушундай дашат. Кээ бир мамлекеттер айтат, токтотушубуз мүмкүн, бизге акча өзүбүзгө жетпей жатат дейт. Кризис, энергетикалык кризис, Трамп жалпы энергетикалык дүйнөлүк кризисти жаратып атат. Нефтке баа өсүп атат, Украина согушу ушу өзү да кризис кылып атат. Украина андан көрө өлүп кетпейби, Орусияга багынып бербейби, биз Орусиянын газын алабыз, нефтин алабыз деп жатат европалык мамлекеттер. Ошондой болуп атат. Украинага бул угуу өтө оор болуп жатат да. Украина буга укканда аябай настроениясы бузулуп, көптөр ошо айым араб өлкөлөрүнө барып, бизге акча бергиле, биз силерге ошо дрондорубузду, жаңы дрондорубузду беребиз, коргоп беребиз Ирандан деп Зеленский жанталашып Сауд Арабияга барып келди да. Ушуну амалды тапканга аракетте. Ушундай туугандар, Украина жаман абалда дагы эле, бирок ички өндүрүштөрдү аябай көтөрдү жана өзүнүн курал менен камсыз кыла баштады, алыска атуучу. Европа жар эмес, жебер эмес. Трамп акча жасап атат. Жана Трамп дүйнөлүк жаңылыктардын кокустук принцип менен жаңылык генерациялуу адамы деп ата башташты серепчилер. Анткени эч ким эчтеке дей албайт, эртең Трамп эмне дээр экенин. Трамп эч кимди укпай, өзүнөн өзү эле иштерди жасап атат. Анан албетте көптөр айтат, Израилдин кызыкчылыгына деп, чын окшойт. Ошондой туугандар, Украинанын абалы начар, Орусиянын да абалы жакшы эмес. Эгерде Украина дагы жардам ала берсе, Орусиянын экономикасы аябай катуу сынат да. Бирок Орусиянын дагы эле майы бар дегендей да, мындай желкеси калың. Желкеси калың өлкө менен Украинанын Европасыз, НАТОсуз согушту улантуусу мүмкүн эмес. Кантсе да, бирок украиналыктар өжөр экен, баа берип атам да, таң берип атам. Өжөр тим эле мындай эл экен, ошондой экен да. Жаңылык ошондой. Туугандар, эмне дейсиздер? Кандай пикирдесиздер? Кичинекей кулактандыруу, биз деген бизнес план жазабыз, техникалык, экономикалык негиздөөлөрдү ТЭО деп коет, жазабыз. Албетте ишканабыз аны коммерциялык түрдө кылат.
Биз идея үчүн жооп бербейбиз, бирок силерде идея болсо ошол идеяны бизнес план катары ушу жазып банктардан, инвесторлордон акча алайын десеңиздер, ошол инвесторлордун, банктардын стандартына ылайыкташтырып профессионалдуу түрдө жазып беребиз. 20 жыл иштеп атабыз. Биздин жазган долбоорлордун саны 1000ден ашып кетти бүгүнкү күнү. Ошон үчүн эгерде ушундай чоң ишкерлик баштайын десеңиздер, кайрылыңыздар. Орточо ишканаларга да жазып беребиз, орточо майда ишканаларга да жазып беребиз албетте. Анын ар бирин ушуну индивидуалдуу сүйлөшсөк болот. Сүрөттөмөдө, видеодо телефон, WhatsApp бар, ошого жазсаңыздар, анан байланышка чыгабыз да. Андай эмесе, ошо менен бүтүрөйүн. Сизде менен Искендер Шаршеев, саясаттануучу, экономист болду. Бул болсо ошол кичине жалпы согуштар боюнча маалымат жана Украина менен Орусиянын ортосундагы эмне болуп атканын отчетторун окуп сиздерге айтып бердим. Комментарийлериңерди күтөм, видео астында пикириңерди жазгыла. Эмки видеодон көрүшкөнчө.